Барс Медиа тартуулайт. Алтынбек Турдубаевич, мен азыр бир параллель десем болобу, параллель келтирейинчи. 2010 жылы Өмүрбек Бабановдун Республика партиясында Алтынбек Сулайманов деген депутат, талапкер депутат болуп шайланды да. Арадан 5 жыл өттү. Алтынбек Сулайманов өзүнчө бир бол партиясын ачты и жогорку кеңешке келди. Арадан 10 жыл өттү. 2020 жылғы орода Республика партиясы бүгін шайлоого барар барбасы белгисиз болуп илең салаң болуп турат. Бабанов болсо өзү саясатта жокмун, кеттим деди. Бабанов өзү саясатта жок, саясатта Алтынбек Сулайманов бар. Саясатта ошол Алтынбек Сулайманов түзгөн бир бол партиясы бүгүн бутуна туруп, ушуп шайлоого ишендүү даярданып баштады да. Мен сизден сурайын дегеним, Бабанов эмне ката кетирди? Бабановдун катасы эл бага элет болуш керек. Мен да бир болгон нерселерди айткым келип турат. 10 жылы сиз айткандай биз чогуу аттанганбыз Республика партиясынан. Өмүрбек Тикебаев менен Өмүрбек Бабанов чогуу интервью берип калды. Ошондо Өмүрбек Тикебаев айтты Бабановго: чоң жолго аттаныпсың, сенин атың да Өмүрбек, же атыңды өзгөрт, же болбосо коркпо деген бир мисалды келтирди да, Македонскийдин сөзүн. Ошондо жакшы маани берген эмеспиз. Азыр эми турмуш көрсөтүп. Согуштан баш тарткан кынга этпей баш ийет дейт. Сондай болуп калды окшойт. Менин оюмча.